Салам алейкум достор, мына жаңы микрофонду да курдум. Бул микрофондун аты Shure SM7B. Бир 50 жылдан бери чыккан, абдан өзүн көрсөткөн, тастыктаган сапаттуу микрофон деп жазып атышат. Ошондой эле болсун. Эми ушул жаңы микрофон менен мен силер менен акыркы убактарда технология дүйнөсүндө, IT дүйнөсүндө болгон эки жаңылык менен бөлүшүп кетейин деп атам. Биринчиси бул биткоин. Биткоин кайрадан абдан катуу өсүп кетип атат. 10 күн мурда $50,000 тегерегинде эле узун мөөнөт ошондой болуп турду. Көптөгөн адамдар биткоинди унутуп эле калды. Биткоин эми ушул бойдон түшүп кетти, жок болду деп дагы айтып атышкан эле. Мына азыр кайрадан бүгүнкү баасы $67,000 деп турат. Бул дагы ушинтип өсүп кете береби? Бул эмне үчүн өсүп атат? Же кайра түшүп кетеби? Аны мен билбейм. Эч ким билбейт. Дээрлик эч ким ушуну айта албайт силерге. Ушуну билип коюшуңар керек. Bir Telegram группасында bir акылдуу бала бар, ошол дайыма ушул жөнүндө сүйлөйт, ошол айтты деп ошолорго ишенип алып, же bir YouTube каналдарга ишенип алып чечим кабыл алсаңар, жаңылып калышыңар мүмкүн, акчаңар күйүп кетиши мүмкүн. Ошого бул жерде өзүңөр гана ошол рискке киришиңер керек. Өзүңөрдүн жүрөгүңөрдү угуп, ошол рискке кирип, өзүңөр чечим кабыл алышыңар керек. Бул биринчи кабар. Экинчи кабар, жасалма интеллект видео жасаганды үйрөндү. Sora деген, OpenAI деген ChatGPT'ни жасаган компания Sora деп жасалма интеллект жасады, чыгарды. Ошол Sora азыр видео жасаганды үйрөндү. Жөн эле мындай текст түрүндө ага сурайсыңар, мисалы, асманда учуп кетип аткан бир бүркүттүн видеосун жасап бер десеңер, чыныгы бир бүркүт учуп кетип аткандай бир видео жасайт. Аны чындап бирөө камера менен чыныгы бүркүт тарткандай болуп көрүнөт, бирок ал жерде эч кандай камера менен эч ким эч нерсе тарткан эмес, андай бүркүт дагы жок. Толугу менен жасалма интеллекттин чыгарган видеосу болот. Бул технология эми эле башталып атат. Дагы 5 жыл, 10 жылдан кийин мүмкүн жасалма интеллект кино тартат, мүмкүн мультфильмдерди тартат. Ошого карап кетип аткандай сезилип атат. Кээ бир ютуберлер ушинтип видеолорду жасап, жүктөп, ошентип акча таап аткан ютуберлер чочулуп атышат. Келечекте биздин дагы кесибибиз жок болуп кетет окшойт деп. Бирок мындай нерселерден коркпош керек экен. Ага бир жакшы бир мисал айтайын. Азыр Дубайда жасалма интеллект министрлиги бар экен. Жасалма интеллект министрлиги бар экен. Ошол жасалма интеллект министри мындай сөз айтты. Учурунда 15-кылымда ислам дүйнөсү, ал учурда ислам дүйнөсүнүн башчысы, бул ислам дүйнөсүн Осмон империясы башкарып турган. Осмон империясы ошол учурларда чыккан китеп басмаканага тыюу салыптыр. Китеп басууга тыюу салыптыр. Ошо китеп басуучу машина ошол учурларда пайда болгон экен. Европада өтө көп китептер басылып баштаган. Ошол машина азыркы Туркияга ошол учурдагы Осмон империясына келгенде каллиграфтар, кол менен китептерди жазчу каллиграфтар буга тыюу салыңыз, султан, себеби биз эгер бул чыкса биз жумушсуз калабыз деп келип сураныптыр. Ошолорду угуп, анан өзүнүн дагы эсебин кылып, өтө көп китеп чыгып кетсе, ар түрдүү идеялар жайылып кетсе, элди башкаруу кыйын болуп калат деген дагы ой менен 200 жыл бою тыюу салынып туруптур. Элестеткиле, китеп басууга 200 жыл бою тыюу салынып туруптур. Ал учурда Европада миллиондогон китептер чыккан, ал жерде илим жайылып кеткен дагы. Бул кишинин айтуусу боюнча ушул туура эмес чечим ислам дүйнөсүн Европадан 200 жыл артка калтырып койду дейт. 8-кылымдан 14-кылымга чейинки убакыт ислам дүйнөсүнүн алтын доору болгон экен. Ошол учурда мусулмандар кыйла алдыда болгон экен, бардык тармактарда, айрыкча билимде бүт дүйнөдөн алдыда болгон экен, айрыкча Европадан кыйла алдыда болгон экен. Бирок ошол 15-кылымдан тарта ислам дүйнөсү артта калып калыптыр. Ушуга ошол чечим дагы абдан чоң таасир калтырган деп айтып атат. Эми азыр жасалма интеллект дагы чыкты. Кээ бирөөлөр буга тыюу салыш керек деп айтып атышат. Бул кишинин айтуусу боюнча, эгер азыр ушул жасалма интеллектке дагы тыюу салсак, ошондой эле таасир кылат дейт. Ошол китепке коюлган тыюудай эле. Анан дагы ушуну менен байланыштуу жакында Nvidia деген азыркы учурда дүйнөнүн 3-эң бай компаниясынын ээси мындай сөз айтты. Балдарыңарды программист кылганга өтө эле кызыга бербегиле деди. Бир эле жыл мурда ушул сөздү укканда адамдар абдан таң калмакта. Эмне үчүн? Бул программирование бул келечектин кесиби, эмне үчүн андай кылыш керек деген сөздү айтса, ал киши мындай деди. Келечекте программисттердин кылган жумушун жасалма интеллект кылат деди.
замандын канчалык тез өзгөрүп атканын карасаңар, анда эмне кылыш керек, эмнени үйрөнүш керек? Жасалма интеллектти колдонгонду үйрөнүш керек дейт. Муну мен мындай түшүндүрөйүн. Учурунда мисалы адамдар өзүнүн билеги менен жумуш кылып акча таап жүргөнүн элестеткиле. Ким күчтүүрөөк болсо ошо көбүрөөк жүк ташыйт да, көбүрөөк акча табат. Анан заман өзгөрдү, трактор келди. Трактор келгенден кийин деле ошол күч, билектин күчү маанилүү, актуалдуу болуп тура береби же тракторду билген, тракторду колдоно билген маанилүү болобу? Ошо тракторду бирөө колдонгонду үйрөнүп алса, ал трактор 500 адамдын, 1000 адамдын жумушун кылат. Ошондой эле азыр мына жасалма интеллектти колдонгонду үйрөнүш керек. Жасалма интеллект көп нерсени кыла алат, бирок ага туура суроолорду бериш керек, андан туура маалыматтарды чыгарганды билиш керек. Ушул жумушту азыр ушул жумуштун жаңы аты пайда болуп калды англис тилинде. Prompt engineer деген сөз. Prompt деп ошол жасалма интеллект менен сүйлөшө билүү, андан туура маалыматтарды чыгара билүү, ошонун инженери деген бир кесип азыр эле пайда болду. Ошон үчүн эгер бул программист болсоңор, бул сөздү бирок мындай түз эле кабыл алып, демек үйрөнбөй эле коюш керек экен дебегиле, үйрөнө бергиле, бирок эсиңерде болсун. Мына ушинтип абдан тез бар жок өнүгүп кетип атат, өсүп кетип атат. Сөзсүз түрдө жасалма интеллект жөнүндө көп маалымат алгыла, аны колдонгула. Ошо эмне чыгып атат, эң алдыңкы акыркы технология эмне, ошого секирип, ошону колдонуп, ошону бар жогун билиш керек. Ошондо силер эң алдыда болосуңар. Өзгөрүүлөр дагы бир боло турган болсо, силер биринчи ошолордон кабарыңар болот. Ошол өзгөрүүлөрдөн келген пайданы дагы силер аласыңар, силер көрөсүңөр. Ушун менен бул видеону аяктайын. Мен атайлап узун видео кылбаганга аракет кылам, себеби 20 минут кылсаң деле, 30 минут кылсаң деле адамдар бир 2 минуттун тегерегинде көрөт экен. Менин видеолорумда эле эмес, жалпы эле YouTube'да ушундай экен. Ошон үчүн мен болушунча кыска, жөнөкөй видеолорду кылганга аракет кылам. Анда кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман болгула достор.